Бактияр Жеңишбекович, мына бул мыйзам долбооруна ылайык резервдик фонд түзүп атпыздар да. Бул фондко акчаны, каражатты кайдан аласыздар? Биздин могу закондо дагы бир норма алып келип атканыбыз азыр ошо резервный фонддорду түзүү. Ошо резервный фонд бул Азбек Атакозович социалдык фонд, топтомо фондун киргизгенден баштап резервный фонд түзөлөт. Мамлекеттик кызматтарда иштеп, анан ушул пенсия төлөмдөрүн да алып атат да, ушул канча кызматкер бар ушундай иштеген? Түшүндүңүзбү? Же кайталайынбы? Бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматта иштеп жатып, пенсиялык төлөм да алып атат да, туурабы? Пенсияга чыгып ушу иштеп. Мисалы, иштеп эле жүргөн. Ушулар бүгүнкү күндө саны канча? Бүгүнкү күндө? Мамлекет общий 490 миң. Кызматкер, бүгүнкү күндө ушу пенсиядагы иштеп да жатат да, мамлекеттик кызматта. Республикалык бюджеттен алып аткандар 55 миң. Рахмат. Мамлекетте иштеп жаткан кызматкерлер ипотека алуу үчүн да, ошол социалдык фонддо чогулган каражаттардын эсебинен алса болобу? Ошону жумшаса болобу ушул жак? Ооба, алса болот. Ал үчүн жанагы 2% кармалып аткан акчасы 50 миң сомдон ашыгыраак болуш керек. 50 миң сомдон ашса, ошо бир первоначальный взноско анан кредитин жапканга алса болот. Өзүңүз жакшы билесиз, бүгүнкү күндө ипотека алуу үчүн мамлекеттик кызматкер канча процент биринчи төлөм? 30%-пи? Канча процент? Эмени былтыркы жылдын эсеби менен айтсак 5 айдын ичинде биз токтом менен кирген, бул 5 айдын ичинде 300 миллионго жакын акча төлөп бердик соцфонддон. Бул ипотекасын биринчи первоначальный взнос жапканга. Эми көпчүлүк аны билбейт да, билесиз да, туурабы? Көпчүлүк билбейт да, что бул соцфонддо акчасы бар экенин. 2 миңге жакын киши алды. Анан эми ошол ипотека бүгүнкү күндө канча первоначальный канча процент төлөйт? 10% беле же 30% азыр бүгүнкү күндө? Канча процент? Биз ипотека бербейбиз да. Түшүндүм, ошол 30% болгондо, 10% болгондо да мамлекеттик кызматкер төлөй албай атпайбы көпчүлүгү? Билесизби, биринчи ошол 30% же 10%? Ошолорго жардам болобу деп атам да, сиздердеги баягы акчаларын алса болобу десем, болот деп атасыз, туурабы? Ооба, Рахмат, ошол болот экен да, значит. Көпчүлүк Көпчүлүк аны билбейт да, ошону. Рахмат.